жылдын 8-августунда ошол кезде Пишпек деп аталчу Борбор калаабызга Аулия атадан алгачкы поезд келген. Ошентип Кыргыз темир жолунун тарыхы жазылып баштаган. Кызыгы ал кезде Кыргызстан автономиялуу облус болуусуна саналуу гана айлар калган эле. Ал эми Пишпек болсо, албетте Борбор боло элек. жылдын 30-июль. Демек мындан туптуура 79 жыл мурда Төрөбай Кулатов жетектеген эл комиссарлар совети менен Алексей Вагов башында турган Кыргызстан Компартиясынын биргелешкен токтому чыгат. Анда ага чейин кантка жеткен болот жолдун курулушун улантып, азыркы Балыкчы шаарына жеткирүү каралган. Тоолорду аралап жүрчү курулушка 150 коммунист менен 3000 комсомолду мобилизациялоо башкы тапшырма болгон. Кыргыз ССРнин ички иштер элдик комиссары Абушенко да курулуш иштерине эркинен ажыратылган адамдарды дагы тартууга даяр экендигин билдирген. Ошентип, Улуу Ата Мекендик согушка 2 жыл калганда курулуш кызуу жүрүп баштаган. Улуу Ата Мекендик согушту эске салганыбыздын себеби, ошол жылдары Советтер Союзундагы токтоп калган жүздөгөн долбоорлордун катарында Рыбачыга жеткирчү болот жолдун дагы курулушу бар эле. Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында токтоп калган темир жолдун курулушу улуу жеңиш менен кошо жанданат. Бул учурда Кыргыз өкмөтү министрлер совети болуп, аны Исхак Разаков жетектеп калган кез. Тоону аралаган темир жолдун курулушу жеңиштин 3 жылдыгын майрамдоо алдында аяктаган. Таң эртеден баштап Ысык көл жана ошол кезде Тянь-Шань деп аталчу Нарын облусунун миңдеген тургундары Балыкчы шаарындагы станцияга чогулган. Алардын баары Фрунзеден чыгып, Боом капчыгайында бара жаткан ушул алгачкы поездди көрүүгө келишкен. Майрамдык иш-чарага ошол кездеги министрлер советинин төрагасы Исхак Разаков өзү катышкандыгын тарыхый кадрлардан көрүүгө болот. Ошентип болот жол Ысык көлдү азыркыга чейин Чүй жана Бишкек, андан ары чет өлкөлөр менен байланыштырган темир жолу каттам болуп калды. Анын ишке киргенине быйыл 60 жыл болду. 1949 жылдын 1-май эмгекчилердин майрамы күнү болсо, жогорудагы темир жол каттамында алгачкы жолу жүргүнчүлөрдү ташыган поезд жүрүп баштаган. Нурбек Боркошев, Сыргыз Сметеев, Кутман таң көрсөтүүсү.